Makul koy oturuyoruz sonra. Geç çeyim 5 dakika kalmasın. Бүгүн Сузактагы Жума базардын айланасындагы соода жайларын бузуу иштери башталды. Мындагы 70ке чукул соода күркөлөрүнүн жер аянттары мурда мыйзамсыз берилип кеткени аныкталып, алардын баары буздурулат. Жергиликтүү бийлик 2 айга чукул убакыттан бери соодагерлерге эскертүү берип келген. Бүгүн жеринен район башчысы жана атайын кызматтын өкүлү кабар алып, соодасын улантып жаткан күркөлөрдүн иши токтотулду. Onu ayaz alınız. Tamam verin. İçine 2 kilo. İçine 2 kilo. Makul koy oturuyoruz sonra. Geç çeyim 5 dakika kalmasın. Soğuzat satıp жүргөзүн. Biz kayırıyla özünler göre şart üstüreğine oturuz. Yaşına kaybolmuş. Onda bardaktan getirip soğunun bazar салып беребиз. Ошонун ичине кирип жылуу жумшак сатасыңар. Сузакта 300дөн ашык орундуу жаңы заманбап базар салынат. Анын аянты 1 гектардан ашык жерди ээлеп, курулуш иштери март айында башталары пландалууда. Турган ушул жерлерге здание түшөт. Недеги жана жайма базар неменин баары сатып аткандардын баарын ушунун ичине киргизебиз да, өзүч. Бул жерде 70 жаран өз каалообуз менен өткүзүп берип, бүгүнкү күнү ошол Сузак райондук улуттук коопсуздук мамлекеттик орган менен чогуу ушулардын жардамы менен ушундай ишке ашып атат да. Буюрса азыр айыл өкмөттүн өзүнүн бюджетинен бир азыр бир 30 миллион карап атасыңар. Анан биз да өнүктүрүү фонддон 20 миллион 2% менен кредитти сунуштап атабыз 10 жылга. Анан бул базар салынып калса булар 1-2 жылда эле актап коет. Бузуу иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу Жума базар убактылуу иштебей турганы айтылды. Ал эми сатуучулар соода кылганга убактылуу жай берилип, жаңы базардын курулушу эртерээк бүткөрүлсө деген ойдо турушат. Эми бизге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Ушинтип тиричилик кылып атканбыз. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Алгыла дешти, алып атабыз. Бүгүн бул жердеги акыркы күнүбүз. Эптеп сатып түгөтүшүбүз керек. Эми тезирээк берсе, мындай тезирээк бизнести кайра эле эметип коюшат да. Улантсак. Мындай жапайы соодадан көрү ар кандай көрүп атасыңар, ар кандай эме. Ошондон көрү соода түйүнүн куруп, чоң соода түйүнүн куруп, тейлөөнү маданиятташтырып, элге шарт түзүлсө, бул жакшы эмеспи? Элдин эч ким каршы болбойт болуш керек. Бул чоң соода түйүнүн ачыш керек, соода түйүнүн тургузуш керек. Эми Сузактагы райондук оорукананын тегерегинде соода сатык болбойт. Оорукананын айланасындагы күркөлөр кызыл сызыктан чыгып кеткени аныкталып, жалпы 22 жай бузулуп жатат. Жеринен район башчысы атайын кызматтын өкүлү баштаган топ текшерүүгө алды. Маалымат салып турмуш дедич, бүттү, тазалап чыгармайынча кетпейсиз бул жакка. Хорошо? Бузуу иштерине байланыштуу соода сатык токтотулган. Бирок айрым тамактануучу жайлар жана күркөлөр иштеп жатыптыр. Сатуучулар азык түлүгүн сатып түгөтүү максатында ушул кадамга барышканын түшүндүрдү. Мына жактан базар болуп атат деп айтып атат. Ошол жактан местени тактап берем деп атат. Эми ошого неме кылып турабыз. Биз ама акыркы эттер бар, ошону сатып эртеңден уже баштайбыз да бул ишти. Жок эми Кызыл линиядан деп ошол маалды өкмөт өзү пайдаланууга берген экен бул жерлерди. Мисалы пайдаланууга берип өзү мен чоң атамга берген болчу, ошо көп балалуу мындайраак айлаларга өзү жер берген экен өкмөт ошол маалда. Эми убакыты келиптир, эми буз дегенде өкмөт өзү бергенде буз десе бузабыз да шу. Баш келген эместе кыза. Биз мөмө жемиштерди сатабыз. Булар көпкө турбайт. Ошого сатып түгөтүп кетишибиз керек. Ушул базарда соода сатык кылып атканбыз. Эгер жаңы базардан орун болсо, ошол жакта сата баштайбыз. Башка болот. Сузак калкы көп район болгондуктан ооруканага күнүгө 100дөгөн адам кайрылып турат. Деген менен оорукананын негизги киреберишиндеги соода жайларынын жана унаалардын көптүгү бейтаптарга ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Жарандар буга чейин дагы ушул жолду кеңейтүү талабын коюп жүрүшкөн. Тяжелый баннерлер жүктөп келсең дагы, эмнеден машиналар мындай 2 катар 3 катар коюп алып, өтүшкө кыйын болуп калат, күтүп каласың да. Эми баягы немеге ысык жанда. Ал тяжелый марш неме бере албайсың да. Может 1 секундта жаның чыгып кетет, же 1 минутта чыгып кетет. Бу жерде туруп калгандар көп болот. Скорый келип 10-15 минут туруп калгандар болот. Азыр абдан жакшы болуп атат. Баарын ушул жакка алып келип, соода сатып ушул жакта болот да. Ушул жердеги сатуучулар соода жайысыз калбайт. Эски мончонун артына дагы базар салынып, алгач 22 соодагерге орундук берилер айтылууда. Койдобуз. Анан могу больницаны көрдүңөр, азыр больницанын да 2 тарабын тең жолду кеңейтип, элдерге шарт түзүп берем деп атабыз. Азырына скорый кире албайт. Элдерге
келгенде тыгын болуп машиналар туруп эки жактан. Азыр ушулардын баарын көчүрүп, азыр көрдүңөр, мончонун артына ошол жакка шарт түзүп беребиз. Бул жакта соода саттык болбойт, больницанын тегерегинде. Азыр көрөбүз, дагы архитектор чийип берсе ошол тротуар кылабызбы же дагы жолду кеңейтебизби, жашыл зона кылып, скамейкаларды коюп, элдер отуруп ошол жерден эс алып больницага кирип чыкканга шарт түзүп берели деп атабыз. Сузактагы дал ушул мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди аныктоодо УКМКнын райондук бөлүмү Сузак райондук администрацияга көмөк көрсөткөн. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.